Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан математика мугалимиңер Сагыналы кызы Бактыгүл. Сабакка даяр болсоңор, анда көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бурч, бурчтун түрлөрү. Сабагыбыздын максаты: бүгүн силер бурч жана анын түрлөрү боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Алган билимиңерди пайдаланып, ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Жана ошондой эле керектүү учурда жашоодо пайдаланууга көнүгөсүңөр. Анда балдар, жаңы темага киришээрден мурун силер менен өтүлгөн теманы кайталап алалы. Ал үчүн төмөнкү геометриялык фигураларды атагыла. Кана балдар, айткылачы, бул кандай геометриялык фигура деп аталат? Ооба, бул түз сызык. Ал эми кийинки көрүп турган геометриялык фигурабыздын аты албетте шоола деп аталат. Ал эми кийинки геометриялык фигураны биз кесинди деп атайбыз. Азаматсыңар. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта түз сызык, шоола, кесинди боюнча жаңы билимге ээ болгонбуз. Анда өтүлгөн теманы эсиңерге сала кетейин. Түз сызык негизги же баштапкы түшүнүк болуп эсептелет. Ошондуктан ага аныктама берилбейт. Шоола чекиттин бир жагында жаткан түз сызыктын бөлүгү шоола деп аталат. Мына балдар, быйтыкчанын бир жагында жаткан түз сызыктын бөлүгүнү шоола деп атайбыз. Кесинди эки чекиттин ортосундагы түз сызыктын бөлүгү кесинди деп аталат. Мына эки чекиттин ортосундагы түз сызыктын бөлүгү кесинди деп аталат. Азаматсыңар балдар. Анда балдар, бүгүнкү биздин жаңы темабыз эң алгач эле бурч деген эмне деген суроо менен башталат. Керектүү жерлерин дептериңерге жазып отурушуңарды суранам балдар. Анда балдар, бурч деп жалпы башталышка ээ болгон эки шоола менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн айтабыз. Же болбосо бурч деп бир чекиттен чыгуучу эки шоола менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн айтабыз. Мына балдар, сүрөттө көрүнүп турат. Бир чекиттен чыгуучу эки шоола менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн айтабыз. Бизге балдар Б, А, С бурчу берилди. Мында А, Б, А, С бурчтун жактары деп аталат. Ал эми А бурчтун чокусу деп аталат. Математикада биз бурчту бурч Б, А, С же бурч С, А, Б деп 3 чоң тамга менен, же болбосо бурч А деп чокусундагы бир тамга менен белгилейбиз. Балдар, белгиленишинде эмнени байкадык? Ооба балдар, туура айтасыңар. Эгерде бурчту 3 чоң тамга менен белгилесек, анда чокусундагы баш тамга дайыма ортосуна жазылат экен. Мына бурч Б, А, С, бурч С, А, Б. Бурчтарды ченөөнүн бирдиги градус деп аталат балдар. Эстеп калабыз. Бурчтун түрлөрү. Бурчту биз төмөнкүдөй түрлөргө бөлөбүз. Биринчи жайылган бурч, көлөмү 180 градуска барабар. Экинчи тик бурч, көлөмү 90 градуска барабар. Үчүнчү тар бурч, 90 градустан кичине болгон бурчтар. Ал эми төртүнчү кең бурч, 90 градустан чоң, ал эми 180 градустан кичине болгон бурчтар. Жайылган бурч жактары бир түз сызыкты түзүүчү А, Б, С бурчу жайылган бурч деп аталат. Көлөмү 180 градуска барабар. Мына балдар, А, Б, С бурчу жайылган бурч деп аталат. Демек биздин Б бурчубуз 180 градуска барабар экен. Мисалга ала турган болсок, саат жебелери 6:00 көрсөтүп турса, демек бул жайылган бурчка мисал боло алат. Мисалы мынакей. Саат жебелери 6:00 көрсөтүп турат, Саат 6 болду дегенибиз бул бизге жайылган бурчка мисал боло алат экен. Экинчи тик бурч. Эки түз сызыктын кесилиши, мына балдар, эки түз сызыктын кесилиши 4 шооланы аныктайт. Эгер бул шоолалар бири-бирине барабар 4 бурчту түзсө, анда ал түз сызыктар перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Бул ар бир бурч тик бурч деп аталат. Тик бурч деп жайылган бурчтун жарымын айтат экенбиз. Мынакей балдар, тик бурч деп жайылган бурчтун жарымын айтат экенбиз. Мисалга ала турган болсок, саат жебелери 3:00 көрсөтүп турса, бул тик бурчка мисал боло алат. Мынакей, саат 3 болду деген сөзүбүз бул тик бурчка мисал боло алат экен.
Азаматсыңар балдар, жазып отурабыз. Тар бурч. Тик бурчтан кичине болгон бурчту тар бурч дейбиз. Тик бурчубуз бизде көлөмү 90 градуска барабар деп айтып келдик. Демек 90 градустан кичине болгон бардык бурчтар тар бурч деп аталат экен. Мисалы 15 градус, 30 градус, 85 градус булардын бардыгы тар бурчка мисал болот. Турмушта кездешүүчү маселелерден айтсак, мисалы саат жебеси 2:00 көрсөтүп турса, бул тар бурчка мисал болот. Мына сүрөттөн көрүп турасыңар балдар. Кең бурч. Тик бурчтан чоң, жайылган бурчтан кичине болгон бурчту кең бурч деп атайбыз. Тик бурчубуз 90 градус, ал эми жайылган бурчубуз 180 градус болсо, демек 90 градустан чоң, ал эми 180 градустан кичине болгон бурчтарды кең бурч дейбиз. Мисалга ала турган болсок, 130 градус, 145 градус, 175 градус, 150 градус булардын бардыгы кең бурч болот экен. Жашоодо кездешүүчү мисалдан айтсак, саат жебелери 5:00 көрсөтүп турса, демек ал кең бурчка мисал боло алат экен. Азаматсыңар. Бурчтардын жашоодо кездешүүсү, мисалга ала турган болсок, балатынын эң чокусундагы бизде тар бурчту элестетип турат. Же болбосо бул жерде оозундагы, акуунун оозундагы тар бурч деп элестетсек болот экен. Тик бурчка мисалдар. Компьютердин бурчтары мынакей. Же болбосо үйдүн бурчтарыны тик бурчка мисал боло алат десек болот. Кең бурчка боз үйдүн өйдө жагын кең бурч дейбиз. Же болбосо кең бурчка мисал боло ала турган тоолорубуздун чокуларыны айтсак болот экен. Азаматсыңар балдар. Мындан башка дагы жашоодо кайсыл жерлерде бурчтарды кездештирүүгө болот? Өзүңөр айлана чөйрөгөдөн көз чаптырып аныктап көрсөңөр болот балдар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн тест иштейли. Силер мага жардамдашасыңар. Бурчту ченөө бирдиги эмне деп аталат? Кана балдар айткылачы. Бурчту ченөө бирдиги эмне деп аталат? Албетте, бул градус деп аталат. Азаматсыңар. Демек, градус туура жооп экен. Кийинки суроо. KLM бурчунда бурчтун чокусу кайсы? KLM бурчунда бурчтун чокусу кайсы? Кана балдар айткылачы. Бурчтун чокусу бул жерде L-бы, же K-бы, же M-бы, же чокусу жокпу? Туура балдар. Бул жерде бурчтун чокусу албетте L. Жогоруда биз жаңы темада айтып кеттик. Бурчтун чокусу эгерде 3 тамга менен белгилесек, ар дайым ортосуна жазылат деп. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Көлөмү 180 градус болгон бурч кандай аталат? Көлөмү 180 градус болгон бурч кандай аталат? Тар бурч, тик бурч, жайылган бурч, кең бурч. Кана балдар айткылачы. Көлөмү 180 градуска барабар болгон бурчту биз кандай бурч деп атадык? Албетте бул жайылган бурч деп аталат. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Тик бурчтан кичине болгон бурчту кандай бурч деп атайбыз? Тик бурчтан кичине болгон бурчту кандай бурч деп атайбыз? Кең бурч, тар бурч, жайылган бурч. Бул албетте тар бурч деп аталат. Азаматсыңар. А, Б, С бурчу кең бурч болушу үчүн анын көлөмү канча градус болуш керек? А, Б, С бурчу кең бурч болуш үчүн анын көлөмү канча градус болуш керек? Кана балдар айткылачы. 130 градус, 85 градус, 76 градус. Кана кайсы жооп туура? Албетте бизде А вариант туура. 130 градус болсо, бул албетте кең бурч боло алат. Азаматсыңар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды мына ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер бурч деген эмне деген суроого жооп бердиңер. Бурчтун түрлөрү менен тааныштыңар. Бурчтун жашоодо кездешүүсү менен тааныштыңар. Ошондой эле алган билимиңерди тест менен бышыктадыңар. Анда балдар, силерге үйгө тапшырма 33 беттеги номер 75 жана номер 76 көнүгүүлөрдү иштеп мага WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Андан сырткары WhatsApp группага Kahoot программасында иштелген тестти жөнөтөмүн. Аны силер белгилеп бересиңер.
Мына ушул тапшырманын баарын кошуп, орточо балыңарды үй тапшырмасына коебуз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта калгыла.